Саламатсыздарбы, эфирде маанилүү маек. Бүгүн бизде конокто экс-премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев. Эфирден алыстабаңыздар. Саламатсызбы, Жантөрө мырза. Бүгүн сизди эфирге чакырганыбыздын негизги себептеринин бири бүгүн жогорку кеңеште айтылган ТЭЦ маселеси боюнча кыштан бери келаткан чуулгандуу маселенин корутундусу чыкты деген бир массалык маалыматты таратышты. Бул боюнча сиздин пикириңизди билиш үчүн биз студияга чакырдык. Анткени ал жерде сиздин дагы аты жөнүңүз айтылып жатат. Мен сизге ушул цифралар менен эмес, же бир башка өңүттө эмес, мен сизден сурайын дегеним, бул негизи эле бул кайдан келди? Бул Кытайдан келген компания. Эң негизгиси башынан эмне болуп башталды? Ошол боюнча коомчулукка айтып берсеңиз. Биринчиден чоң рахмат, ушинтип биринчилерден болуп өзүмөн комментарий алам дегениңизге чоң ыраазычылык билдирем. Экинчиден бул тесттин реконструкциясы бул өткөн кылымдагыдан бери, эгемендүүлүк алгандан бери эле маселе болуп келген. Эми мен баягы кайталап айткандай болбойн, мен 91-жылдан баштап эгемендүүлүк Кыргызстан башталгандан бери аткаруу бийлигинде иштеп келе жатканын эл билсе керек, сиз да билесиз. Ошон үчүн 97 болуш керек, Апаз Жумабовдун өкмөтү болчу. Апаз Жумабов 98-жылы кызматтан кеткен. Ошондо кышка даярдык болуп атканда бир маселе болуп, ушу тесттин кышка даярдыгы каралып, ошондо тапшырма берген. Эртерээк проекттин жасагыла, ТОсун жасагыла, реконструкция кылбасак, тесттин акыбалы оор. Анан жергиликтүү көмүрдү иштетишибиз керек. Сырткы башка мамлекеттердин көмүрүн алып, алардын экономикасын иштебейли деп, бул 97-98-жылы болгон маселе. Ошонун негизинен тесттин бир 4 агрегатын 2001-жылы ремонттон чыгарганбыз. Эсиңизде болсоңуз керек, мен 2003-2005 жылдары энергетика коопсуздугу боюнча вице-премьер болуп, анан президенттин атайын ыйгарым өкүлү болуп иштеген. Ошондо деле ушул проблемалар бар болчу. Бул кийинки бул 13-жылы башталып, анан курулуш иштери 15-inde башталгандын башталышы, эсиңиздерге салып кетейин, 12-13 жылы өтө катуу суук болуп, кышта коңшуларыбыз газ бербей койгондо проблема чыккан тестте. Анда ошо тез аранын ичинде чечилип маселе, бирок тез аранын ичинде реконструкцияны баштайлы деген чечим кабыл алынган. Ал коопсуздук кеңеште каралган. Коопсуздук кеңеште каралганда, коопсуздук кеңештин төрагасы президент болот, анын мүчөлөрү өкмөт башчысы, жогорку кеңеш, бардык укук коргоо органдарынын мүчөлөрү, бийлик бутактары бардыгы, бийлик бутактары и парламентте канча фракция болсо ошонун лидерлери кирген. Ошол жерде тапшырма берилет 13-жылдын башында. Тез аранын ичинде бир пункт менен ошо тесттин курулушун эртелетиш керек деген. Ошонун негизинде министрлик электрический станция иштеген. Иштеп, мага биринчи жолу кат менен ошол убактагы министр кагазды атай ала келдим, чтобы элге жеткиликтүү болсун. 30 май 13-жылы мага жазат, ошо биз ушундай 4 компанияны изилдеп чыктык. Анын 3 компаниясы Кытай эл республикасынан, 1 компания Россия Федерациясынан деп. Алардын баалары 518 миллион, бул российский РАО ес, берки Кытай компаниялары кичине азыраак, 360, 340-тын тегерегинде, бирок алардын кубаттуулугу бул ТВ компаниясынан төмөн. Анан ошонун ичинде жазып, кайрылып, мага ошол биз ушундай компаниялар менен иштеп атабыз, ошону изилдеш үчүн сиз бизге бул межведомственный комиссияны түзүп бериңиз деп дейт. Мен ошол бул каттын негизинде мен өкмөт башчы катары межведомстволук комиссия түзүп бергем. Комиссия составын айтып бере аласызбы, кимдер түрдүлөр? Айтып бере алам. Мына
ошол токтом 8-июлда чыккан, 11-июлда биринчи заседание өткөргөн. Ошонун составында Артыкбаев, ошол убактагы министр, Рыспаев депутат арнамыздан, Салимов СДБКдан, Жамгырчиева кайсы парламенттен билбейм, андан башка 5 министрликтин орун басары: Калиев, энергетика министри, Мукамбетов, экономика министрлиги, Байгончоков, финансы министрлиги, Кравцов деген наблюдательный советтин төрагасы кече жакында каза болуп кетти, Авазов эменин директору электрический станциянын, и Воропаев деген ошол убакта тесттин жетекчиси иштеп чыгып, андан кийин анын иштешкен. Ошол составында иштеп, ушул комиссиянын өкүлдөрү, ушул комиссия иштеп, 2 ай, 3 ай иштеп, андан кийин ошол жерде корутунду чыгарышканда, корутунду өкмөткө алып чыгайлы, бул ошо предложение туура экен деген чечимди чыгаргандан кийин биз кредитный соглашенияга даярдык көргөнбүз. Ошону менен 1-2 ай өтүп кетип, сентябрь айында эсиңиздерде болсо керек, ШОСтун заседаниясы Бишкекте болгон. Сентябрдын башында, анан ошого эртерээк шаштырып тез бүтүрөлү деген максатта даярдалган документ. Аны биздин мыйзамыбыз боюнча, сырткы карыздарды алуу боюнча өкмөт карыз бирөөдөн ала турган болсо, сөз түрдө жогорку кеңештин макулдугу менен алат да. Сизге чейин жогорку кеңештин макулдугу? Сөз түрдө өкмөт кол коердон мурун жогорку кеңештин 2 комитетине сөз алат. Премьер-министрге чейин жогорку кеңеш карап чыгат. Жогорку кеңештин бул биринчиси бюджет комитет карайт. Ал мыйзам боюнча билесиздер, ал оппозицияга берилген комитет. Эмне үчүн дегенде, бул бийликти премьер-министр, өкмөт башчысы бийликтин өкүлү болуп калышы мүмкүн, ошон үчүн оппозицияга берилген. Бул мыйзам боюнча туура. И эл аралык комитеттин корутундусу бар. Ошолор мен 10-унда кол койсом, алар бир комитет 9-унда, экинчи комитет 9-унда кол коюп, ошолордун жыйынтыгын Министерство энергетикага жөнөткөн. Мына ошолор кагаздардын баары бар менде. 9-унда жогорку кеңеш бул жыйынтык чыгарып бергенден кийин сиз 10-унда кол койгонсуз, Анан ошондо мындай распоряжение, өкмөттүн токтому, мыйзамдарды даярдоодо биздин регламент отделибиз бар, ошол жерде жалаң юристтерден турган, тажрыйбалуу. Алардын заключениясы турат. Ушул заключениянын баардыгы туура. Ошол убактагы министр Шыкмаматов юридикалык Министерство юстициянын эмеси заключение жазып берет. Бар туура деп мына жерде мен баардык замечаниялар менен эметилген. Ден кийин гана кредиттик соглашение кол коюлат. Кредиттик соглашение даяр болуп, анын парламент эмеге тиги биздин президент Атамбаев менен сенин жолугушунда ошол жерде кредиттик соглашение кол коюлат. Кол коюлгандан кийин мен ошо ТВ компаниясынын башчысын кабыл алгам. Кабыл алууда 5-6 киши болгонбуз. Бул 13-жылы ошо 10-унда болсо керек, же 10-унда, же 9-унда кабыл алсам керек. Мына уже кредиттик соглашение кол коюлганы калды. Силер ушундай бааны, ушундай өтө чоң бааны алып атасыңар. Бир техникалык жардам бербейсиңер десем, ошо генеральный директор айтты, мен 2 миллионго 2 мектеп салып берейин силерге. Ошол биздин компаниянын кыргыз элине болгон сый урматы болсун деди. Андан ошо 2 миллионго эле эметесиз, мындай чоң мега компания экенсиз десем, анда айтты, биз өзү электрический оборудованиялар чыгарабыз деп. Анан 20 миллионго ар кандай эбиректер жазды. Бул 2 подстанция, 220дан, кабельный продукция, ошондо 20 миллионго техникалык жардам берилди. Ошондо сиз компания тараптан өкүлдөрдү кабыл алып атасыз, Кытай компаниясы тараптан, Ооба. Ошондо алар макул болду. Ошол соглашение ал дагы мына жерде бар. Кагаз жүзүндө эметип, кол коюлуп, мурунку кол коюлган соглашениянын неотъемлемой части деп жазып берген. Аны мен заинтересован болгонум, эң эмеси заинтересован, мен ТОго заинтересован болгом, Кара Кеченин угольный разрезин биз ошондо инициалдык проект объявить этели деп, ошону жасап бересиңер дедим. Аны жасап беребиз деп убадасын беришти. Мен аны кызматтан кетип калдым. Менден кийин эмне болгонун, аны эми
аны менден кийин иштегендер, анан ошол убактагы электрический станциянын башчылары, энергия холдингдин башчылары так айтып бере алат деген жеке оюм бар. Мына анда деген бул мына 386 миллион деген бул цифра кайдан чыкты? Ушу элдин баарын таң калтырган ушул нерсе болуп атат да. Мына сиз жогоруда айтып атасыз, сиз айтып келаткан нерселерде бир дагы жерде канча сумма жөнүндө айтылбайт экен ал жерде. Жөн эле ошол жактан кредитти алуу, тесттин ремонтун тездетүү, аны тез арада чечүү болуп атат дагы. Кытай өлкөсүнүн президенти менен биздин президенттин ортосунда келишимге кол коюлуп атат, макулдашылып атат, комиссия түзүлүп биринчи өкмөткө өткөрүп атат. Андан кийин сиз кол коюп атасыз, анын негизинде, корутундун негизинде. Андан кийин ушул бул сумма, цифра каяктан чыгып атат сиздин пикириңизде? Бул жана мен сизге айтпадымбы, биринчи ошо министр энергетика мага кат жазганда, межведомственный комиссияны түзүп, ошонун баарын аныктоо боюнча, анан ошол жерде биздин Кыргызстанда иштеп аткан, бүгүнкү күнгө дейин иштеп аткан энергия деген научно-исследовательский институт бар. Ошонун корутунда дүйнөлүк практиканы эске алып, ошо 1 киловатт электр энергия $1300 дээрип, ошону кылса болот, ушундай баада берип атат. Себеби 4 компания тең өздөрүнүн баасын берген. РАОС 518, ТВ 396, СМЕК 360, бирок алардын жана кубаттуулуктары начарыраак болгон да. Төмөнүрөөк, начар эмес, төмөнүрөөк болгон. Ошонун негизинде чыгып, ошо энергия деген компания заключениясын чыгарып, мына жерде жазып берип атат да. Ошол 13-жылы ушундай туура, ушундай кыла берсек болот деп мага кагазды берген. Ошонун заключениясынан баа пайда болгон. Бул эми ТВ компаниясы кайдан келди деп сиз мага сурап атпайсыз. Мен алар менен эч кандай мындай бир байланышым да жок, эч кандай жок. Аны ошо энергетиктер, адистер таап келген. Себеби биздин рынокто ТВ компаниясы 2009-жылдан баштап бизде иштеген. Эсиңиздерде болсо керек, датка түштүк деген чоң проект болгон. Ош шаарына дээри бул Өзбекстанда айланып өтүү электр энергиясын токтогул кесинен. Датка Гемин деген бул чоң проект болгон. Ошолордун аткаруучусу болуп да ошо ТВ компаниясы иштеген. Андан сырткары ошол Кытай Эл Республикасынын элчилиги, анан бул жерде торговый жана соода өкүлү ушул биздин берип аткан акчаны аткара турган бирден бир жакшы компания ТВ деп да кагаз менен тастыктап берген эмес бар. Ошонун негизинде пайда болгон компания. Ишенимдүү компания деп. Ишенимдүү компания деп ошол Кытай Эл Республикасы чечим чыгарып берди. Ошо сиз премьер-министр убакта акыркы сиз кол койгон кол менен эле бардыгы чечилип ошол акча келип калдыбы, же сизден кийин иштеген премьер-министрлер дагы бир токтомдорду кабыл алыштыбы бул боюнча? Эми ал жерде бул бизде менин өкмөтүм акчаны гана алып келгенбиз. Ага проект түзүп, анын экспертизаларын өткөрүп, курулуш иштерин эсиңизде болсо керек 15-жылы сентябрь айында башталып, 17-жылы сентябрда майрамдын алдында 31-inde барып лента кесишти. Ошон үчүн ар бир өкмөт башчысы өзүнүн милдетине ылайыктуу кандайдыр бир токтомдорго кол койсо керек. Мен эми алар үчүн жооп берсем. Тактап айтып бере албайсыз, Аларды тактап айтып бере алам, бирок мен алар үчүн жооп берсем болбой калат деп ойлойм. Алар өздөрү деле жооп берет деген оюм бар. Бүгүн кечээ Азаттыкта ошол азыркы депутаттык комиссиянын төрагасы менин сөзүмдү кайталап, ушул биздин экономика реконструкция кылууга алынган акча туура болгон деп айтты. Бирок корутундусун жанакынтип сиз окугандай чыгып калганы үчүн мен үчүн түшүнүксүз. Бирок өткөндө депутаттык комиссия чакырганда мен келип, менде болгон мына сизге көрсөткөн материалдардын баарын көрсөттүм. Ал мен, значит, ынандыра албай калсам керек, может быть. Бул сиз жогоруда айтып кеткен нерселерди мен түшүндүм. Жана мен ойлойм, бүгүнкү биздин көрүүчүлөрүбүздүн арасынан эл өкүлдөрү жана өкмөттө иштегендер түшүнүшү мүмкүн. Ал эми жөнөкөй калкка кантип жеткиребиз? Ушул 386 миллион доллар акча каяка келип түшөт? Аны ким бөлүштүрөт? Жанагындай $600 кычкачтарды ким сатып алат? Ошол боюнча дагы бир азын улак айтып берип кетсеңиз. Жана кычкачтар эми бу биздин тамсил болуп калды го.
аны ошол жерде некомпетенттүү жетекчилерден чыккан информация. Бул ал туура эмес. Биринчиден биз 1 киловатт электр энергиянын баасын эметкенбиз. 1286 сом доллар деп. Анын бааны жана кандай чыкканын мен айтып бердим. Ал ошол 1 киловатт 300 мегаватты алар куруп берди. Ал жанакы кыч каштарды, компьютерлерди алар санап гана өткөрүп бериш керек. Биз ошо 300 мегаватты биз алдык. 300 мегаватт электр энергияны бизге өткөрүп бергенде биз ошо инструменттерди өткөрүп алышыбыз керек. Бул дүйнөлүк практикада, бул дүйнөлүк курулушчулардын ассоциациясы бар, FIDIC деген. Ошондо пайдаланып келген эмелер, правилалар. Ошол эле мисалга ТВ Душанбеде курду, алардын мощносту кичинекей, $1700 түштү. Ошондой эле окшош бул Казакстандарда Алматы шаарында курулгандар $2000 түштү. Эми бири-бирине байлаш бул туура эмес да. Ар кандай жердин шарттары башка, биринин фундаментин жакшы болот, биринин суусу алыс болуп калат, бири ушундай. Ошо бааны бул адистер гана эметет. Анан мен жанагы сиздин айткан замечание карапайым элге түшүнүктүү болуш үчүн бааны кесипкөй адистер гана бериш керек да. Мен ушул авария болгондо сиздикиндей телекомпания эмес, бир радиого интервью берип, Азаттыкка бергем, ошондо айткам, мамлекеттик комиссия түзүлүп, ошол жерге адистер кирсин. Адистер иштеп аткан адистер кирбесин, иштебеген независимый болгон адистер кирип туруп, баасын чыгарып, ким каерден ката кетирди дегенди эметишибиз керек да. А бизде парламенттик комиссия түзүлүп калды и өкмөттүк комиссия. Өкмөттүк комиссия өзүнүн жыйынтыгын чыгарып, тиги жетекчи күнөөлүү, бул жетекчи күнөөлүү деп, алар өзүнүн чечимдерин чыгарды. А парламенттик комиссияда бир дагы адис иштеген жок. Может, эксперттерди чакыргандар, аны мен билбейм. Бирок ошол депутаттык комиссиянын ичинде бир да энергетик жок. Анын туура болбой калганын адистер гана берет. Эми мындай жалпак тилге айтканда, мисалга эми мына кыздар боюнча сүйлөшсөк, азыр кандай деген посудомойка машиналар бар. Ошонун жакшысын сиз экөөбүз билбейбиз да, аны адис гана тандай алат. Анан адис рекомендацияны сиз аласыз. Бул жерде дагы мына мен кайталап көп жерде айтып жүрөм. Кыргызстанда эң чоң ишкана болсо ошонун бири ТЭС. ТЭСтеги турган оборудованиялар башка жерлерде жок. Аны кесипкөй адистер гана баа бере алат. Туура болду, туура эмес болду, курулушу туура болду, туура болбоду, аны ошо адистер гана чечиш керек. Анан мен жана кайталап ошо депутаттык комиссиянын корутундусун окуп алып, биринчиден мындан келди сиз макул эмессиз, ал корутунда? Мен ал комиссиянын корутуусуна макул эмесмин, категоричный. Экинчиден, депутаттык комиссия бул карательный орган эмес. Аны прокуратура, СМБ иш ачты. Ошонун негизин изилдеп, күнөөлүүлөр болсо аларды жообун тарттырыш керек. Мындан келди жогорку кеңеш корутунду чыгарганга акысы жок мыйзамдын чегинде? Мыйзамдын чегинде корутунду чыгарыш керек. Бирок жанакында обвинительный кылып, сен күнөөлүсүн, бул күнөөлүү деп чыгарганга алардын акысы жок. Алар следователь эмес, прокурор эмес, сот эмес. Анан сотто деле акыркы кесилип аткан кишиге сөз берип туруп анан чыгарат да. Угуп, туура айтып атабы, туура эмеспи деп анан сот чечет. Аны алар бул уже күнөөлүү, ушуларды экөөнү кармагыла дегендей ишарат кылып, бул саясий эмеге өтүп кетти деп ойлойм. Саясий оюндарга. Бул боюнча сиз жогоруда айтып өттүңүз, бул кредитти алардан мурда эки өлкөнүн өлкө башчылары, президенттери кол коюшкан деп. Ошол кол президент тарабынан коюлгандан кийин ушундай чоң суммада акчаны президент тараптан көзөмөл болуш керек беле? Же бул өзүнчө эле жана сиз айткандай кесипкөйлөр каалаган баага сатып алып, каалагандай кетире берет? Жок, биринчиден баа каалагандай баа эмес. Ошо 1 киловатт электр энергиянын баасы чыккан. Ошого 1 киловатт электр энергияны чыгарыш үчүн ал жерге кандай тетиктер кетет, кандай кабелдер кетет, кандай оборудование кетет турганды буну президент дагы, өкмөттүн башчысы, премьер-министр да билбейт. Аны адистер, электростанциянын инженерлери, ТЭСтин инженерлери гана билет. Аны ошолор жасап бериш керек. Мындай болуш керек деп, аны тигилер аткарганын кайра кабыл алыш керек.
Анан ал жерде плоскогубцы деп жазылбайт ал жерде. Ушул маселе боюнча жакында экс-президент Алмаз Атамбаев журналисттер менен жолугушкан жерде бул тест маселесине түздөн түз бүгүнкү президентти күнөөлүү экендигин айтып, ошол премьер болуп турганда ушул окуя болгон деп өз пикирин билдирди. Бул боюнча сиздин пикириңиз кандай? Эми бул премьер-министрлерге күнөө коюш оңой. Бардык жерде мына 28 жыл болот быйыл эгемендүүлүк. Журналисттер 30 премьер болду деп жүрөсүңөр, фактически 21 да 28 жылда көп бул. Өкмөт күнөөкөр болуп калыш оңой да. Дайыма эле мына канча случайларды билесиңер, эми анын баарын айтып отурду. Ким жооп берди? Президенттер же парламент жооп берген жок, өкмөт жооп берип иштен кетти. Ошон үчүн ал жерден айтып коюшум, эми ал экс-президент эмненин негизинде айтканын мен билбейм. Ал эми иштеген убакта премьер-министрге күнөө коем десе кое берсе боло берет, бирок аны негиздеш керек да. Аны далилдеш керек. Анан саясат болбош керек да. Бул жерде саясат болбой, адамдардын тагдыры, адамдардын жанында үй бүлөсү жөнүндө ойлош керек. Саясатта эми бардык нерсе боло берет деген дагы понятие бар да. Ошон үчүн саясатта өздөрүн жеңишке жетиш үчүн ар кандай күнөөлөрдү бири-бирине койгон фактылар бул көп эле болгон. Биздин тарыхта, Кыргызстандын тарыхында. Кийин көрсө андай болбой калган фактылар көп эле жолу чыкпады. Кимде бийлик болсо ошонун күчү көп боло берсе анда туура эмес болуп калат деген. Туура эмес. Бүгүн биздин көрүүчүлөр сизди биздин эфирден көрүп жатып, алардын дагы оюна келет болуш керек. Анткени бул сөз буга чейин да сиздин айланаңызда болуп келди эле. Бул боюнча өзүңүз өткөндө да бир массалык маалыматты айтып бериптирсиз. Эгер мүмкүн болсо биздин көрүүчүлөргө да кайталап койсоңуз. Биринчи суроо бул Ошто салынган үйлөр боюнча, Ош окуясынан кийин жана Бишкек Ош жолу боюнча өз пикириңизди билдирип кетсеңиз. Үмүт, биринчиден ошо Ош шаарындагы үйлөр боюнча мен көп жолу түшүндүрүүгө аракет кылдым да. Ош шаарында ошол жерде прямом смысле согуш болду деп айтсам болот. 3 айдын ичинде 1820 үйдү бүтүрүп киргиздик. Ошонун ичинен 1715 бул жана күйүп кеткен үйлөр, 75 квартира бул каза болгон, жоголуп кеткен, табылбай калгандардын үй бүлөсүн жайлаштырдык. 3 айдын ичинде. Ошол убактагы азыр мага сын пикир айтып жүргөндөр, ошол убактагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү бирөө басып барды Ошко. Бирөө. Сиз билесизби? Эч ким барган жок. Бул чоң маселе. Эч ким басып барган жок. Биз ошол жерде күнү түнү ошол жерде 15 миңге жакын киши иштедик. Ошол күйүп кеткен үй бүлөлөрдү өзүн отвлекать этиш үчүн ошолордун өздөрүн иштеттик. Биринчи бир ай ишке чыкпай койгон күндөр болду. Ошолорго түшүндүрүп, алар менен ыйласа кошо ыйлап, көрсө кошо ыйлап, ошо биздин бир 50ге жакын киши ошолор менен жүрдү. Бая бышкан оокатка салымчы көчтү, сынчы көп деп, андан бери 10 жыл өткөндөн кийин деле айта берсе боло берет да. Бирок мына сиздин үйүңүздө деле жаракка кетет, суу кетет. Андайлар бардыр. Мен аны эч жок деп айта албайм. Себеби биз өтө тез убакта суук кирип келатканда элди кантип жайлаштырабыз деген үстүндө иштедик. 3 айдын ичинде айтканга оңой. Мен кийин чоң бийликте жүрүп өзүмө дала жолу суроо бердим. Ошол 3 айдын ичинде азыр мүмкүнчүлүгүм бар, кура алабы элем деген. Мен бүгүн да жооп бере албайм, кура алабызбы деп. Мына өзүңөргө жакында эле болгон мына Дача сууда самолет курап түшкөн 35 үй бүлөнү канчада барып жетишти. Бул мирный убак болчу. Анан биз 3 айдын ичинде тынчтыкты орноттук. Улут аралык ынтымакты келтирдик. Анын баасы жана мага койгон кинелердин бирине да туура келбейт. Анан эми Бишкек Ош жолу боюнча цифра деген бул ушундай нерсе, эч ким аны эме кыла албайт. Менин ошол убакта мен 440 километр жолду курганмын. Ошол жерге 440 километрге $180 миллион кеткен.
Эми калган азыркы курулуп аткан жолдор менен аны салыштырып алыш сиздерге оңой. Ал курулуп бүткөн жолдор азыр эскилиги жетти дейт. Биздин стандарт боюнча 18 жылда кайрадан курулуш керек. А мен кургандардын уже 20 жыл болуп кетти. Анан аны ушундай Жантөрө курду эле, тигинде мындай деп. Даже менин бир оппонентим мага күнөө койгон 180 миллион, бул 200 миллион урдап алган деп. Анда 180 алында жол 440 километр кайдан пайда болду? Анан мен дайыма жооп бергенде күлүп жооп берем. Ошондо мен жаман жолдорду салсам, жана жаштар ырдап жүрөт го. Баратканым Бишкек Ош, айдаганым Мерседес, жанымдагы кызым Мерседестен кем эмес дейт. Ошондой жакшы жол болгондуктан ошон үчүн ырдап жүрөт да. Болбосо кайдан үмүт? Бул жана саясатта бардык нерселер туура келе берет экен да. Ошол эле Бишкек Ош боюнча далай жол айтышты. Дирекция боюнча кокусунан дирекциядагы жанакы мага койгон кинелер туура болгондо экс-президент жанындагы досторун аябаган мени аябай эле. Анан эми кайрадан каратабыз деп, алда карасын. Мыйзам ченинде жооп берүүгө мен дайым даярмын. Мен кылган эмгегимди элиме милдет кылбайм. Ошо жерде жашап аткандардын замечаниясы жок, башка жерде саясатчылар айтат. Анын кээ бир курулуш уюмдары ишке кирбей калгандар, цемент заводдордун цементи алынбай калгандар, кыш заводдору бардан ошолор дайым айтып жүрөт мага. Эми ал бул саясат, чоң саясатта баары болот. Мен мактанып көрдөстүм айта алам да. Ошондой окуя экинчи кайталанбасын. Мен 90-жылкы окуяда да катышкам. Кагылышуда. Мен ошондо областтын атынан жетекчи орун басар болуп, республикадан барган кишиге орун басар болгом. Кечээки 10-жылдагы да мен жетекчи болуп, ошол киши 90-жылы восстановление кылган киши менин орун басарым болуп иштеди. Тарыхтын тамашасы кыйын экен. Ошону улутчулдар еврейди жумушка алдың деп жүрүп, ошо киши инсульт болуп каза болду. Эмне пайда таптык? Жакшы кадрды жоготтук. Жакшы кадрды жоготтук, эмгеги сиңген кадрды жоготтук. Мен дайыма эстеп ошолорду эметем. Ошон үчүн улут аралык ынтымакты биз көздүн карегинде сакташыбыз керек. Мына биз ошондой окуяларда ошол жылы 9-жылы, 8-жылы башка жерлерде да болгон экен. Мына Индияда, Шри-Ланкада болгон экен, Бутанда болгон экен. Ошолорго дагы дүйнөлүк коомчулук биздей эле жардам бериптир. Мына мен 2011-жылы жана почетный гость катары бардым. Ошо биздин Кыргызстанда жасаган эмгегибизди баалап, бизди пример кылып, ошо Шри-Ланкада бүгүнкү күнгө дээри тополоң болуп келе жатат. Ал алысты айттым. Жакындагы мына Донбасстагы эмелер бизге келбесин. Канча жыл болду? Ошондой чоң мамлекет эметкен. Биздин бул биздин элдердин кыракылыгы, элдердин сөзгө түшүнгөнү болду. Болбосо бул чатак токтобой калышы мүмкүн эле. Ошон үчүн бул жагынан көбүнчө саясатты эмал дагы тирүү болсок, дагы көп жолу критикага калабыз. Саясаттын убагында бардык нерсени айтса боло берет экен да. Сөзүнүн аягында Жантөрө мырза мына ушул акыркы күндөрү эмнегедир иш козголуп, же болбосо бир күмөн мүмкүн ушул күнөөлүү болуш керек деп айтылган жарандарыбыз биздин мамлекеттен чет жакка чыгып кетип, же болбосо бир ооруп калды деген маселелерди көп козголуп жатат. Сиз мына бүгүн биздин алдыбызга чындыкты алып келип көрсөтүп жатасыз. Ушул чындыкты билген адам катары аягына чейин чыгып ушуну далилдейсизби, же сиз дагы кетип каласызбы биздин мамлекеттен? Мен эч жакка Кыргызстандан башка кете турган жерим жок. Мен кетсем Ошко барышым мүмкүн. Оштон өзгөнгө барып жашашым мүмкүн. Башка кете турган жерим жок. Мага дайыма жазып жүрөт, чет элдик банктарда акчасы бар экен, тигинден. Ошол тапкан акча болсо, ошого кишиге эч кандай эмес жок жазып берем. Анан кыргыздардын жакшы сөзү бар, мен да чындык чыркырап доказать эткенге мен сөзсүз түрдө аракет кылам. Чындык ийилет, бирок сынбайт.
Мен дайыма жооп берүүгө даярмын. Кокусунан бир кайсы мен билбеген документтер. Мен мына өткөндө бул документтерди ошо депутаттык комиссияга даярданып чогулттум эле. Дагы мындан ары дагы 5 жыл өтүп кетти. 5 жылдын убагында көп нерселер өзгөрүп кетти, унутуп калышы мүмкүн. Дагы кайталап айтайын, мен дагы бир ушул бир өзүмчө бир макал мында логин кылдым. Адамдын памяти кыска болуп калышы мүмкүн экен. Кагаздын памяти долговечный, и бизге окшогондордун кол койгондорун терпит эте турган экен. Ошон үчүн мен кагаздарга ишенем, цифраларга ишенем. Аны мен ойлойм, ак ыйлет, бирок сынбайт. Мен Кыргызстан менин өлкөм, мамлекетим, Кыргызстан менин элим, менин журтум, мен бул жактан башка эч жакка барбайм. Өз элимдин тузу мага дайыма буйрсун. Айыңызга чоң рахмат. Жантөре мырза, бул иш ушу менен бүтүп калбайт болуш керек. Мындан ары дагы изилдөөлөр болуп, сиздин чындыгыңыз болсо, биздин студия аркылуу көрүүчүлөрүбүзгө айтып берип туруңуз. Рахмат, сиздин ушу мени чакырып, ушул өзүм оозуман угайын деген эмеңизге мен чын дилимден ыраазычылык билдирем. Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге бүгүн экс-премьер-министр Жантөре Сатыбалдиев келип маек куруп берди. Берүүнү мен Үмүт Мукамбетова алып бардым. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.